ара төрөлгөн балдардын күнү бул күн дүйнө жүзүндө 7 жылдан бери белгиленип келет. Ал эми Кыргызстанда ай күнүнө жетпей төрөлгөн балдардын саны 8000ге жетет экен. Бүгүн эне жана баланы коргоо борборунда ара төрөлгөн балдардын ата-энелерин жана мындай балдарды колдоо үчүн атайын иш-чара өтүп жатат. Өзгөчө кароого муктаж болгон балдарга арналган иш-чара алардын ата-энелерин жана балдардын өздөрүн коргоо жана колдоо максатында уюштурулган. Дүйнө жүзүндө жалпы төрөлгөндөрдүн 14%ын ара төрөлгөн балдар түзсө, Кыргыз Республикасында жыл ичинде төрөлгөн ымыркайлардын 6-8% айы күнүнө жетпей төрөлөт. Бегайым азыр 3 жашта, Гүлзат Кыдырбаеванын тун кызы. Гүлзат айым алгачкы жолу 29 жашында көз жарган. Кан басымы көтөрүлүп кеткендиктен 6 айлык кош бойлуу кезинде эненин өзүн аман алып калуу максатында төрөт кабыл алынган. Кызынын төрөлгөндөгү салмагы 950 граммды түзгөн. Өзүмдү сактап калыш үчүн төрөт түшкөн. Анан бул бала жашабайт дешкен да көбүнчө. Анан бирок Кудайым буйрса врачтардын жардамы менен, Кудайымдын жардамы менен чоңоюп кетти. Төрөттөн кийин аябай эле жаман болгонбуз. Кызым төрөлүп жашабайт дешип эле анан эмеге алып чыгып кетишти да. Жерге реанимацияга. Недоношенный балдардын баккан вакуумга алып чыгып кетет экен. Мен өзүм деле түшүнбөй эле жомок сыяктуу эле жаткам. Анан 3 күндөн кийин врачтар айтты, кызың жашап атат деп. Анан барып карасам, вакуумда кичинекей кызым жатып. Көрүп жүрөгүм түшүп ыйлап. Айы күнү жетпей төрөлгөн балдар толук кандуу жетилбегендиктен дарыгерлердин кийлигишүүсү көп болот. Мындай учурда ата-эне сабырдуу болуп, колун таштап салбаса, акырындык менен ал балдар жетилип төрөлгөн ымыркайлар сыяктуу эле чоңоюшат. Аябай кыйынчылыктар менен бактык. Эмчек эмген жок балам. Дагы аябай эле кыйналып, күндө эле дары менен эле чоңойдук. Жана күндө эле жалда жүрчүбүз. Анан буту бул балдардын көрсө эме 6 айлык болгон балада омурткасында эме головка дейт да, томук жок төрөлүптүр да. Анан дисплазия деп бутун дарыладык, шина кийдик 3 ай. Башында суусу көп деп неврологияга жаттык, көп жерлерге жаттык. Анан врачтардын жардамы менен Кудайым буйрса чоңоюп өсүп келатабыз. Анан өзүнүн кызыкканы, бийлегенге кызыгат. Анан мындай балдар башкача болот экен да. Көп жерден өзүбүз да түшүнбөгөн нерселерди кылып коет. Анан кээде таң калып калам, ушу чын эле ушундай болду деп. Медицинанын жана аппаратуралардын өнүккөнүнө ылайык 2004 жылдан тартып өлкөдө 500 грамм салмакта төрөлгөн балдарды да ара төрөлгөн балдардын катарына кошуп жетилип кетүүсүнө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Балдардын ара төрөлүүсүнүн алдын алуу зарыл. Бирок күрөшө албай турган ар кандай кырдаалдан улам айы күнүнө жетпей төрөттү кабыл алууга туура келет. Биз дайыма эле айтабыз, эне жана баланын ден соолугу күзгүдөй деп. Энесинин ден соолугуна байланыштуу эң негизгиси мына биз айтып атабыз азыр преэкламсия, экламсия бул давлениянын көтөрүлүп кетиши. Аялда эгер давлениясы көтөрүлүп кетсе, ал аялдын ушу өзүнүн акыбалына жараша ошондой оперативдик жол менен же жөнөкөй жол менен төрөт болуп кетет. Аталган борбордун ымыркай жана ара төрөлгөн балдар патологиясы бөлүмүнө айы күнү жетпей жарык дүйнөгө келген балдар аймактардан жана башка төрөтканалардан алынып келинет. Алардын көбүнүн абалы жакшы эмес болгондуктан өз алдынча эме албайт жана 32 аптага жетмейинче вакуумдан чыгарылбайт. Сүттү түтүк менен ичиришет. Бул бала дагы кече биздин роддомдон түштү, биздин төрөтүйдөнчү. Бул дагы жакшы тамак сиңире албайт, кусуп, температура берип ушинтип атат да. Анан кийин бул дагы ошо биздин көзөмөлүбүздө. Ар бир тамак ичкен сайын эмне кандай тамакты сиңирдиби, температурасы кандай болуп атат, түшүп кеткен жокпу же көтөрүлүп кеткен жокпу деп. Ошондуктан өзүнчө бөлүп алып ошо палатадан анткени көпчүлүк учурда атын энеси төрөттөн кийин дагы жакшы өз ден соолугуна дагы жакшы каралышпайт. Анан балдар дагы оорураак болот да. Аны колго бергенге биздин акыбызда жок. Аны өзүнчө карайбыз. Жараткандын жазганы менен ар кандай кырдаалда балдар ара төрөлүп калышы мүмкүн. Жардамга муктаж жандын андан ары өмүрүн улоо албетте Кудайдан, ата-эненин мээрими жана дарыгерлердин аракетинен көз каранды. Андыктан айы күнүнө жетпей төрөлгөн балдарды багып жаткан ата-энелерге күч-кубат, сабыр жана чыдамкайлык тилейбиз.